Жаңыдан гана мектеп босогосун аттап, билим дүйнөсүнө баш баккан окуучуларга турмуштун жаңы барак ачылды. Өнүгүүнүн башаты билим берүү, ошондуктан мамлекет, өкмөт агартуу тармагына чоң көңүл бурууда. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусунун Москва районундагы Мураке айылындагы жана Панфилов районундагы Букар айылындагы орто мектептердин ачылыш салтанатында билдирди. Эне аталарга суранып кетер элем, мугалимдерге эле тарбияны таштап койбош керек да, окууну. Баардык нерсе ушул бала бакчадан, анан үйдөн башталат. Ошо үйдө тарбия бергенди ушу азыр эми бизде ачык айтышым керек, кээ бир жерлерде мода болуп баратат да, уруусун аябай окутат, билдирет. Сен кайсы уруудасың? Анан ата тиги бу деп, ошонун баары жүрүп азыр түндүк түштүк эмес, кээ бир областка бөлүнүп атабыз. Областыбыз районго бөлүнүп атабыз. Районубуз айылга бөлүнүп атабыз, айылыбыз урууга бөлүнүп атабыз, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, урууну эмес, биз улутту анан билимди окуталы. Билимди, мисалы үчүн бир жерге барып жумуш сураса, сенин урууң кайсы деп сурабайт. Сенин билимиң кайсы, кандай окугансың деп сурайт. Ошон үчүн эң биринчи, эгерде Кыргызстанды күчтүү мамлекетке айлантабыз, ынтымактуу эл болобуз десек, урууну эмес, улутту анан билимди окутушубуз керек. Ошон үчүн мен аталардан, чоң апалардан суранар элем. Ушул билим жагына, тарбия жагына көбүрөөк көңүл бөлөлү. Билимдүү эл эч качан жарды жашабайт, дагы бир жолу айтам. Анан ушундай каражаттарды салып, Ар бир ата-эне баласынын келечеги кең болсо дейт. Албетте, бул үчүн билимдин башаты болгон мектепте татыктуу билим берилүүсү керек. Ошондо гана алардын келечек пайдалуу бекем болуп түптөлөт. Бул үчүн мамлекет, өкмөт жаңы мектептерди курууда. Премьер республика боюнча сентябрдын башында 15 жаңы мектеп өз эшигин ачканын жана 111 билим берүү объектиси курулууда. Жылдын аягына чейин дагы 72 мектеп ачылат деди. Учурда 111 билим берүү мекемеси курулууда. Республика боюнча 15 жаңы мектеп өз эшигин ачты. Алардын ичинен 6 Ош облусунда, 3 Чүйдө, Баткен жана Нарында 2ден мектеп колдонууга берилсе, Жалал Абад жана Ысык көлдө 1ден жалпы билим берүүчү мекемеси ишке кирди. Өкмөт мугалимдердин айлык акысын 30%га жогорулатуу үчүн каражаттарды таап жатат. Бирок ушул жаңы имараттарда заманбап талаптарга жооп берген мугалимдер болбосо, мамлекеттин күч аракети текке кетет дейт премьер. Ошон үчүн эже агайлар, өзүңөр да билимиңерди жогорулатышыңар керек. Бекеринен бир жерге интернет тап келген жокпуз. Мектепте интернет болсун, мугалимдер күнүгө жаңылыкты эртеси балдарга жаңылык алып келип, ушу балдарыбызды окутсун деген шарт кылып атабыз. Азыр биз дагы ушул силердин эмгегиңерди баалайлы деп, мына октябрдын 1-нен баштап 30%га айлыгыңарды көтөрүп атабыз. 3 эле айга кеткен акча каражаты 2 миллиард сомго чейин чамалап атат. Эмдиги жылы 8 миллиардга чейин акча каражат керек болот. Ошон үчүн мен ойлойм, 30% дагы көп болбосо дагы ушу силердин эмгекти баалайлы. Мугалим эже агайларыбыз айлыгы аз, үйүндөгү чарбачылыкка көбүрөөк көңүл булбай, ошо айлыгын жакшыраак алып, балдарды тарбиялап окутканга көбүрөөк көңүл бөлсүн деп шарт түзгөнгө аракет кылып атабыз. Мына ушундай мамлекетте жүрүп аткан саясатты сиздер дагы актагандай болуп, балдарыбызды билимдүү кылып чоңойтсоңор. Муну менен катар өкмөт башчы мугалимдердин демине дем кошо турган демилгелер тууралуу да ой бөлүштү. ОРТдан жана олимпиадалардан республикалык, анан эл аралык олимпиадалардан жеңген окуучунун мугалимин сөзсүз түрдө жана сыйакы кылышыбыз керек. Мен ойлойм, бул 50 миңден, 100 миңден ушундай болуш керек да өзүчү. Мен ойлойм, ушул бир баланы тарбиялап ошондой бир ийгиликке жеткирсе, ошол эжейин сыйлашыбыз керек. Мына ошондо жанагындай атаандаштык пайда болот. Сиздер дагы бир баланы дайындайын, ушул баланын жөндөмү бар, ушуну мен дайындасам бир сыйак алам деген ой болуш керек да. Мына ошондо эжелер, агайлар, силерди мен чакырып кетер элем. Мына мондай кылып заңгыратып, баардык жерде мектептерди ачып атабыз. Бирок ичиндеги сабак берген, билим берген сапатты оңдошубуз керек азыр. Мен өткөндө да айтып кеткем, бул бөлөм эле, бул карындашым эле, бул тууганым эле деп мугалимдердин баарын директор жыйнап албай, билим бере турганды алыш керек. Билим бере турганды алып, анан ошолор атаандаштык менен анан мугалимдин ичинде дагы жанагындай өнүгүү пайда болот, билимдүү мугалимдер пайда болот. Сөзсүз түрдө бүтүп аткан балдардан сен келечекте ким болосуң десе, ошол айтыш керек, мен мугалим болом деп. Мугалим болом деп, ошо кадыр барктуу,
Анан жанагыдай материалдык, социалдык маселелерин мамлекет чечип берсе, эң биринчи билимдүү бала мугалим болом деш керек. Азыр мугалим болом дегенди карап турсак, муну ачык айтышыбыз керек. 2-3кө окугандар мугалим болуп кайра келип отур. Ушулардын баарын кайра карайлы. Премьер-министр мектептерге компьютердик класстар үчүн жабдууларды белек кылды. Интернет тармагына аябай көңүл бөлүп атабыз. 2265 мектептин 2026-сына азыр интернет барды. Бул интернет эми жаңы дүйнөгө ушундай чоң мүмкүнчүлүктөр болду. Ошон үчүн бул балдарыбыз ушул мектептен окуганда жакшы билим алганга ушу мүмкүнчүлүк болсун деп 10 компьютер ала келдик. Ушул эле күнү биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Ноокат жана Кара Суу райондорундагы жаңы мектептердин ачылыш аземине катышты. Кубатбек Боронов ар бир баланы жеткиликтүү, сапаттуу жана заманбап билим берүү менен камсыздоо үчүн өкмөт тарабынан жасалып жаткан иштер тууралуу айтып, ар бир мектеп интернетке кошулуп жатканын белгиледи. Биринчи вице-премьер-министр өкмөттүн атынан мектеп жетекчилигине компьютердик жабдуулардын топтомун алууга сертификат тапшырды. Акыркы жылдарда өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда социалдык маселелерди чечүү боюнча абдан орчундуу көңүл бурулуп келатат. Социалдык маселе дегенде бул мектептерди, жаңы мектептер менен илгерки союз убагында курулган эски мектептердин эскилиги жеткен мектептерди жаңылоо боюнча, мына ооруканаларды куруу, спорт, маданият курулуштарын куруу, андан сырткары мына айыл жерлерин өзүңүздөр билгендей биздин мамлекеттеги саясатыбыз бүгүнкү күндө региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү боюнча мына мектептердин баардыгына интернетти жеткирүү маселеси жылдын аягына чейин азыр эң жеткирүү кыйын делген труднодоступный деген мектептерден бир 30дай мектеп калды. Калганын баардыгы бүгүнкү күндө жогорку ылдамдыктагы ушул интернет менен камсыз болду. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков болсо Ысык Көл облусунун Чырпыкты айылындагы Касым Тыныстанов атындагы жаңы мектептин ачылыш аземине катышты. Бул билим уясынын курулуш иши 2008-жылы башталган. Бирок каражаттын жоктугуна байланыштуу иш токтоп, кайра 2017-жылы жанданган. Буга республикалык бюджеттен 63 миллион сом бөлүнгөн. Окуу имараты 324 орунга ылайыкталган. Билим күнү жөн гана майрам эмес, алдыга коюлган максат менен ийгиликке жетүү үчүн дайыма өзүң менен өзүң иштөө, билимиңди дайыма тереңдетүү керектигин эскерткен күн экенин айткан Разаков, өкмөттүн атынан мектеп жетекчилигине компьютердик жабдуулардын топтомун алуу үчүн сертификат тапшырды. Мына 2017-жылдан тартып өкмөт колго алып, мына бүгүн мектеп колдонууга берилип атат. Жалпы 326 окуучуга эсептелген, 2 смен болгондо 700-дүн тегерегиндеги биздин окуучулар негизинен окуй алат бул жерде. Белгилеп кетчү нерсе, өкмөт тарабынан абдан ушул билим берүү тармагына жакшы көңүл бурулуп атат. Билим берүү тармагына салынган инвестиция дайыма өзүн өзү актайт жана биз каалагандай натыйжа берет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Ысык Ата районунун Норус айылындагы мектептин ачылыш аземинде билдирди. Мамлекетибиздин келечеги ушу балдарда. Азыр дүйнө жүзү өтө бат өзгөрүп жатат. Жаңы технологиялар, инновациялар келип жатат. Ким билимдүү болсо, ким ошондой жана жөндөмдүүлүккө ээ болсо, албетте ал болсо абдан мындай бир чоң жетишкендиктерге жетет. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз тең ушул балдарыбыздын келечеги кең болсун деп, ар бир жасаган жумушубуз ушу балдарыбызга келечекке ушу жаңы муунга арналсын деп өзүбүздү аябай иштейлик. Кандайсыңар балдар? Мен Актанмын. А бул болсо Акылай. Чоң атам күн сайын бизди бала бакчага жеткирет. Бул жерде абдан көңүлдүү. Мында биз ойнойбуз, окуйбуз, жана достошобуз. Урматтуу ата-энелер, Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2019-жылдын 1-июлунан тартып, мектепке чейинки билим берүүнү колдоо программасын ишке киргизип, Бишкек шаарындагы жеке бала бакчалардагы тарбиялоонун 50%дан кем эмес төлөмүн өзүнө алууга даяр. Программага 3 жаштан тартып 5 жашка толгон балдар катыша алат. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине билдирме берүү керек. Ал эми билдирменин формасын сайттан жүктөп, же экранда көрсөтүлгөн номерлерге чалсаңар болот. Балдар, ата-энеңерге айтып койгула, жана бизге бала бакчага келгиле. Сен дагы кел. Көрүшкөнчө.
Өкмөт ишмердүүлүгү аймактарды өнүктүрүүгө багытталган ишкерлик менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу вице-премьер-министр Замир Аскаров Талас облусуна жумуш сапары менен барган учурда билдирди. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Талас облусунун Бакай Ата районундагы төө бурчакты тазалоо жана консервалоо боюнча иштеген өнөр жай комплексинин ачылыш аземине катышты. Андан кийин вице-премьер-министр Талас районунун Кууганды айылындагы бетон заводунун ачылышына катышты. Негизги максат ушул аймактарда элдин жашоосун жакшыртуу, аларга жашоосуна жакшы шарттар түзүп берүү, алардын ошол жашап аткан жерлеринде инфраструктураны жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын, жаңы мекеме ишканаларды ачуу болуп эсептелинет да. Мына биз ошонун негизинде Кыргыз өкмөт тарабынан 3 жылга атайын концепция иштелип чыккан. Ошол концепциянын негизинде быйыл мына бюджеттен 2 миллиард сом акча каражаты региондорду өнүктүрүүгө, региондордогу ушул бизнес долбоорлорду колдоого арналып бөлүнгөн. 7-8 августта Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын биринчи жыйыны өттү. Комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков окуянын бардык жагдайларын объективдүү жана калыс иликтеп чыгып, 1 айлык мөөнөттө жогорку кеңешке маалымат берүү үчүн корутунду даярдоого тийиш экенин белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жазаларды аткаруу кызматынын маалыматтык технологиялар жана байланыш башкы башкармалыгынын мониторинг жана талдоолор борборунун ачылыш аземине катышты. Өкмөт башчы бул долбоор менен таанышуу маалында укук коргоо органдарында, анын ичинде жазык аткаруу тутумунда оң мүнөздөгү өзгөрүүлөр байкалып жатканын белгиледи. Көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү мынакей мониторинг жана талдоо. Азыр ар бир ошол жазык системасында өзүнүн мыйзам түрүндө жазасын алган жарандарыбыз биринчиден мыйзам түрүндө корголот. Алар кандай шартта өзүнүн мөөнөтүн өтөп атат. Анын укугу бузулган жокпу, ушулардын баарын тең ушул борбор аркылуу көзөмөлдөп турса болот. Мынакей жетекчиси дагы ушул каалаган убакта, каалаган ошол жазык системасында мөөнөтүн өтөп аткан жарандардын акыбалын көзөмөлдөп турса болот. Экинчиден ушул жазык аткаруу системасына дагы санариптешүү системасы кирип атат. Билесиздер, биздин президентибиздин өзүнүн чоң саясатынын бирөө экономиканы, анын үстүндө ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасынын бардыгын тең биз санариптешүү алкагына алып келип атабыз. Мунун алкагында дагы ушул азыркы мына борбор түзүлүп атат. Премьер-министр учурда Бишкек шаарында мындан 50 жыл мурда курулган номер 1 убактылуу кармоочу жайды көчүрүү боюнча долбоор иштелип жатканын кошумчалады. Чар үчүн номер 1 СИЗОну шаардан чыгарышыбыз керек. Системанын өзүнүн эффективдүү иштешине шарт түзүп, башка жерге жаңыртышыбыз керек. Ал эми СИЗОнун салынганына уже 50 жылдан ашыптыр, Ошону эскирди бардыгы тең. Анан жарандарыбызды убактылуу кармаганда дагы ошо шарттар туура эмес. Бул биринчиси, экинчиси, эгерде биз ошол СИЗО 1-ди которо турган болсок, мынакей өзүңүздөр билет, биздин Жукеев Пудовкинди Горький көчөсүнө чейин эки тараптуу жол кылып ачсак болот. Экинчиси 47-чи мекеме бар. Аны дагы 9 гектар жери бар экен. Бирок ал жер дагы эскирип, жанагыдай шарттары жок. Муну дагы талап коюп атабыз. Аны дагы шаардан бошотуп, шаардын сыртына чыгарып, ал жерде да биз турак жай кура турган, социалдык маселени чече турган өзүнчө бир долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек. Өкмөт жазаларды аткаруу тутумундагы кызматкерлердин социалдык маселелерин этап-этабы менен чечерин премьер баса белгиледи. Мындан тышкары социалдык маселелерди дагы көп карап атабыз. Мына былтыр эле мен өзүм барып катышып ачтык эле. Социалдык маселелер бул турак жай маселеси боюнча. Мына Бишкекте салынды, былтыр 2 үй ачтык, Нарында салынды, Жалал Абадта салынды, жаңы жерде салынды, Аламүдүн районундагы ушундай биздин өз ушул жазык аткаруу системасында иштеп аткан кызматкерлерге турак жай маселесин да карап берип атабыз. 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны болду. Анда Кой Таштагы окуялардын себептерин жана шарттарын иликтөө боюнча 2 жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынды.
Мындан тышкары жыйындын жүрүшүндө комиссия Юстиция министрлигинин маалыматын укту. Кийинки жыйында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаевдин, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев маалымат берет. Өкмөт балдарды документтештирүү боюнча улуттук кампанияны жүргүзөт. Саамалык ушул жылдын декабрь айына чейин жүргүзүлөт. Өкмөттүн тапшырмасы менен тийиштүү мамлекеттик органдар туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдардын тизмесин түздү. Эми мамлекеттик каттоо кызматы бул тизменин негизинде туулгандыгы тууралуу күбөлүктү даярдап, балдар жашаган аймактарга алып барып бериши керек. Белгилей кетсек, мындан ары ата-эне баласына документти жөнөкөйлөтүлгөн тартипте ала алат. Маалыматтарга караганда, учурда 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун төрагалыгы алдында маалыматтык системаны интеграциялоо жана транспорт каражаттарын байкоо системасын түзүү, ошондой эле үчүнчү өлкөлөрдөн импорттолгон товарларды көзөмөлдөө жана түндүк мекемелер аралык электрондук өзара аракеттенүү системасынын алкагында ЕАЭП өлкөлөрүнөн товар ташып келүү маселелери боюнча жыйын болду. Кубатбек Боронов ишкерлер отчетту бир мамлекеттик органга бергендей, ал эми башка мамлекеттик органдар түндүк мекемелер аралык электрондук өзара аракеттенүү системасы аркылуу керектүү маалыматтарды алгандай бирдиктүү отчеттуулук системасы түзүлүшү керек экенин белгиледи. Мындай чаралар ишкерлердин ар кайсы мамлекеттик органдарга ай сайын бере турган отчет иштерин жеңилдетет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик сатып алуулар тутумун өркүндөтүү маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Анда премьер өкмөт тарабынан ата мекендик товар өндүрүүнү колдоо боюнча иштер жүрүүдө. Мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген. Анда ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө 20% чейин жеңилдик берүү, улуттук режимден чыгарып таштоо жана сатып алуу үчүн түз келишим түзүү ыкмасы менен толук бойдон өлкө аймагында товар өндүргөн ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн тизмесин өкмөт тарабынан бекитүү каралганын белгиледи. Абылгазиев өкмөт мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө түп тамырынан өзгөртүүлөргө жетишүү максатын койгондугун баса көрсөтүп, бардык уюмдар ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө жана жалданма компанияларга тиешелүү жеңилдиктерди көрсөтүүсүнө мониторингти күчөтүүнү тапшырды. Правительством в настоящее время ставится задача активно развивать регионы, и поэтому эта работа была активизирована. В настоящее время работа по внедрению электронного каталога на стадии завершения, и мы ожидаем полное внедрение электронного каталога, полный запуск в промышленную среду с 1 октября 2019 года. Это облегчает для поставщиков участие в процедурах закупок, поскольку они уже проходят предквалификационный отбор на базе Департамента госзакупок. Волейбол боюнча улуттук курамага мыкты жеңиши, өлкөбүзгө сыймык тартуулаган үчүн ыраазычылык. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев волейбол боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү менен жолугушканда билдирди. Эң башкы жетишкендикте ушу сиздердин биздин волейбол боюнча курама командабыздын ушу силер ойноп аткан команданын жетишкендигин эсептейбиз. Борбордук зонадагы 5-чи Азиянын чемпионатына борбордук зонада 1-чи орунду алып атасыңар. Биз эми мынчалык деңгээлге келип калганга сөзсүз түрдө ушул мамлекеттеги шарт түзүп берип атабыз эми. Бирок көбүнчөсү ушул өзүңөрдүн эмгегиңер. Акыркы оюнуңар абдан биз эми кубана тургандай майрам болду. Биздин өзүбүздүн жалпы волейбол боюнча өзүбүздүн деңгээлибиздин көтөрүлүп келатканы бизди абдан кубандырат да. Азыр эми бизде Азия боюнча 10-чу орунда экен, биздин командабыз. 10-чу орунда, дүйнө жүзүндө 64-чү орунда экен. Бул да абдан чоң жетишкендик, жаңы жакшы кадамдар деп ойлойм. Эми келечекте ар бир күйөрман каяктан көрөт? Олимпиададан көргөсү келет да силерди. Ошо финалдык оюндарында ойносо деп силерден күтөбүз. Өкмөт башчы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусун жана команданын капитанын Кыргыз Республикасынын премьер-министринин энчилүү сааты менен волейбол боюнча эл аралык категориядагы калыс Нургазы Көкчолоковду ыраазычылык каты менен сыйлады. Мындан тышкары улуттук курама командага 300 000 сомго сертификат берилип, волейбол федерациясына 100 000 сом бөлүндү.